Баткен облысы Сүлүктүү шаарынын тургунумун. Ерматова Мухаббат Топчубаевна болом. Мен бүгүн сиздерден кайрылуумду себеби мен балам менен ушу атамды үйгө жездем киргизбей, уруп, тээп, ушинтип инвалид балам менен мана көчөгө мана балам жаткан балам ушул балам группада. Ана мана шу эжем, жездем, бир туугандарым мени тоотпой, атамды үйгө киргизбей, мана шулар, шу кишилер. Бу Кулдашев Улукбек, Азим Филяшбой, Кулдашев Рахимжан. Ана мана шу Кулдашев Улукбек Бишкек жашайт. Селексия жакта Ынтымак көчөсү 99-үйдө, Сокулский районунда. Моно эжем Азиева Мархамат. Моно эжем, жездем. Моно Тажикстан гражданкасы, жездемди, эжесинин кызы, жездемди жээни. Атамды үйгө кирип алып, мени киргизбейт, инвалид балам менен. Мени олар урган. 2 жолу урган. Мана мен лечение алганмын, мана документтерим бар, урганы жөнүндө, мана душели, избили, көргөн жерлери бардыгы жазылган, мана урматтуу эл журт. Душели деп мана шуларды Сүлүктүү шаарынын 5 милициясы, Исай замначальник, Исай Мусабек, следовательдер, Акжол, Азамат, Адыл дегендер бурмалап мени ар бир сөзүмдү жалган деп шылдыңдап, бир жетим келди кетти деп маскара кылып мени. Мен айткандарды жазбай, башканын каалаган нерсесин жазып, жездемде мана 5 үйү бар, мана 2, мана мен атамды үйү мана. Мана 5 үйү бар жездемде. Атамды үйүндө алып алып бизди кууп чыккан, чындык жок. Сот, прокурор, милиция чындыкка иштебейт. Мени урганда 2019-жылы 6-июлда саат 18:28 мана шу участкойлор келген, видеого тартпай, следовательди чакырбай, мени укугумду тебелеп, адвокатым болсо министерство юстиция берген, министерство юстицияны столовойдо өзүм иштегенмин. Анан олар берген адвокаттар менин суроо кол коюшуп, менин макулдугум жок, монтип кол коюп атат булар. Менен сурабай, адвокат экөө чогуу барбай, мага айтпай адвокатым кол коюп атат, монтип. Урматтуу эл журт, мени урган эле эжем, жездем 4-өчү. Анан акам баласы Кулдашев Улукбек селексия Ынтымак көчөсү 99-үйдө жашайт. Анан мана шулар мени уруп, тепкилеп, киргизбей, атамды үйгө инвалид балам менен баламды да шылдыңдап, балаң инвалид деп Тажикстандан гражданкасы Азимова Зарун. Мана шу эжем, энелеш эжем уруп, тепкилеп, баштарым тепкилеп, менде кагыздар турат. Ана эксперттер Баткен облусунун Кумарбаев, анан Акжол Жапарович бурмалап, анан мага комиссионный экспертиза бербей, булар 4 киши урса, 1 киши урду, 2 киши урду деп, тупой предметом деп. Мен урматтуу эл журт кайрылат элем да ген прокурорго, облысмен Током Мамытовго, урматтуу Током Мамытов, мени укугум тебеленип атат. Адвокаттар менин суроого кол коюп атат. Менин макулдугумсуз, олар мени урган үчүн милиция, сот, прокурор карабады. Ана мен барып олордун маршруткасына айнасындыргам. Ден соолук кымбатпы, темир кымбатпы? 12 000 чыгымын дейт. Мен ден соолугум 100 000 болуп кетти го. Немеге лечениясын төлөбөйт булар? Немеге милициялар олорго иш козгобойт? Себеби жездем Азима Зарнингор булар уруп, мошенниктер. Жездем өзүнүн укасынын үстүгө бензин чачып өлтүрдү. Мен укамды тойдон 2-4 күндөн кийин өлүп атат. 27 жашта жалгыз укамды өлтүргөн жездем. Анан буларга иш козгобойт. Мен арыз жазсам да бардыгын мага обвинение кылат да. Бардыгы чындык эмес, чындык мен чындыктап барсам дагы, айтсам да бир арызым жооп келген жок да. Только мен арыз, мен потерпевший десем да жок, сиз күнөөлүү. Неме болсо мен күнөөлүү деп күйгүзүп атат. Урматтуу Током Мамытов, урматтуу ген прокурор, урматтуу Током Мамытов, сиз КГБда иштеген чиккисиз, сизди жардамыңыз аябай, балам экөөбүз муктажбыз. Бизге жардам бериң, обусмендерди үйгө жөнөтүң, келелек мана арызым боюнча. Сизге Чынара Саттарова, Турамес губернаторду весе, губернатор жалган маалыматтар берип атат. Чынара Саттарова, жездемдин адвокаты, Жанузаков Мамасадыкты карындашыбы, тууганы болот. Ошол сизге жалган маалыматтар берип атат. Анан мана ол Жануза Бакыт деген судья ата бала bir жерде иштеп атат.
ечке туура келбейт. Анан булар бир жерде иштеп, аябай мени күйгүзүп атат, подстава кылып, күйгүзүп, камаганга аракет кылып, лишь бы атамды үйүнө мага тийбесин деген аракеттер да. Анан мана шулар жоопко тартылышын суранат элем сиздерден, урматтуу президентибиз, премьер-министр Садыр Жапаров, сизден үмүтүм чоң. Урматтуу Камчыбек Ташиев, сизден суранышым, şu balam eközge поддержка бериңиздер, чындык барбы жокпу? Качанга чейин мен кор болом. Мени 5 милиция уруп сотрясение кылган. Мана сотрясение кагаздарым турат. Бирөө прокурор, ген прокурорго чейин, мурда ген прокурор чейин жасам, эч ким карабай койду. Пособиямды чогултуп зорго бардым эле. Мен денсаулыгым начарлап, аны справка апарсам, справкаларымды врачыма чейин маскара кылып, шылдыңдап, күйгүзүп атат булар милициялар. Мени урганда мана шу милициялар бар эле. Мана шу машинада милициялар көргөн, булар видео тартпай, неме кылбай, анан мени урду, мен кайрылсам карабай койду милиция, сот, прокурор. Анан баары машинасын сындырган чындык, бирок немеге мага иш козгойт да, булар үстөн иш козгобойт? Немеге бул соттон акталып чыгат дейт замначальник Мусаев Исабек. Бизде Сүлүктүү шаарында, Баткен областында немени ордуга, прокурорду ордуга Исаев Мусабек жазат. Азыр прокурорлор немеге замначальникке баш ийип калган мал экен, соттор, адвокаттарга баш ийип калган мал экен. Чындык жок экен, жетим жесир инвалидтер камала берет экен. Сот, прокурорлор бир жерде иштеген тура эмес. Ата бала Жанузак Мамасат бакытты бөлүңүздөр. Жанузак Мамасат бакыт мага ташбоорлук кылып 9 апрелде сот болсо 3 апрелде болгон деп жалган чечимдер чыгарып күйгүздү мени. Мен эме кылам, 1 жыл 3 айдан бери Аркимде үйдө жашап жүрөбүз, сыр, семент, баняга окшош комнаталарда. Анан мага жардам берүүчү адам барбы жокпу Кыргызстанда? Чындык барбы жокпу? Анан немеге зарплата алып отурат бу чоңдор? Немеге мага жардам беришпейт? Немеге отурушат ал жерде? Урматтуу эл журт, мени баламды аяп коюп, ушу мени сабаган адамдар, мана шулар жоопко тартылышын суранам сиздерден. Милициялар бурмалап атат. Себеби акча алган олар. Жезден 5 машинадан белек кыса, булар мени кууп алды, куртой бандит дейт. Мен Тажикстан бар бирөөдү үйгө киришке уят намысым жол бербейт. Немеге Тажикстандан келип 14 жыл гражданство ала албай, Азербайджанды көрүп, мен атамды үйгө именно паспорт кылып кирип алып, темир дарбазаларды коюп, мени киргизбей атат. Урматтуу эл журт, чындык барбы жокпу? Же мага ошо жетим жесир инвалидтер кор боло беребизби? Бизге жардам бериңиздер, урматтуу эл журт. Урматтуу Садыр Жапаров, урматтуу Камчыбек Ташиев, урматтуу ген прокурор, урматтуу Токум Маматов, сиздерден үмүтүм чоң. Келиңиздер үйгө, келиңиздер, мен сизди күтөм. Немеге журналисттер келбейсиздер? Урматтуу мен сүйгөн журналисттер, мен сыйлаган журналисттер, сиздер мага постоянно жардам бересиздер. Журналисттер күтөм сиздер. Келиңиздер Кыргызстанга, Сүлүктүү шаары, Баткен областы Сүлүктүү шаары, Советский көчө 282 үй, атамды үйгө келиңиздер. Мени милиция, сот, прокурорлор подстава кылып атат. Жеземде адвокаты Жанузак Мамасады колбодон болот. Баласы Бакыт деген судья окуну бүтүп келгенде бир күн бербей атат бияка. Мен буларга закон жокпу? Закон стороны преступников, что ли? Почему не помогает никто нам? Мы страдаем biz здесь. Жардам беришиңиздер, суранам сиздерден. Урматтуу эл журт, урматтуу Камчыбек Ташиев, урматтуу Садыр Жапаров, урматтуу ген прокурор жаңы, урматтуу Токум Маматов, сиз КГБдаш дегенсиз, сиз чикинсиз. Мага көмөк беришиңизди суранам. Мен адаммын, адам эмеспи? Келиң бияка, мени кордоп атат милиция. Мени ургандарды камабай, кара темирүүчү мени не за что камап атат? Немеге унутат? Инвалид бала мени жүрөгүмдү оорутат. Жардам бериңиздер, урматтуу эл журт, урматтуу чоңдор. Чындык барбы жокпу? Милиция, сот, прокурор мени күйгүздү го.